Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими Чиналиева Элнуранын «Кургак учук» деген темадагы класстык сааты. Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүнкү сабакта кургак учук оорусу жөнүндө түшүнүк алып, негизги белгилерин жана сактануунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Кургак учук деген эмне? Кургак учук бул аба тамчы жол аркылуу жугуучу олуттуу жугуштуу оору. Негизинен бүт органдар, бирок көбүнчө өпкө жабыр тартат. Оорунун козгогучу болуп, кургак учуктун микробактериялары эсептелинет. Алар оорулуу адамдын какырыгынын майда тамчыларында камтылган. Дени соо адамга жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө, какырганда, түкүргөндө жугат. Андыктан эч ким кургак учук жуктуруп алуудан корголгон эмес. Себеби баарыбыз үчүн аба бирдей. Кургак учуктун негизги белгилери: 2 жумадан ашык жөтөлүү, табиттин жоголушу жана салмактын төмөндөшү, тердөө, өзгөчө түнкүсүн, көкүрөктүн оорушу, кээде кан аралаш какырык чыгаруу. Эгер силер өзүңөрдө же тааныштарыңарда кургак учуктун белгилерин байкасаңар, каттооңор бар жогуна карабай, тез арада жергиликтүү үй бүлөлүк медицина борборундагы үй бүлөлүк дарыгерге кайрылгыла жана какырыкты 3 жолку текшерүүдөн өткөргүлө. Кургак учукту аныктоо. Дарыгердин консультациясы, какырыктын микроскопия анализи, рентгенография балдарды кургак учукту аныктоо үчүн манту пробасын коюу зарыл. Кургак учукту толук айыктырууга болот. Эгер дарылануу болушунча эртерээк башталса, дарылоо толук айыкканча үзгүлтүксүз болбосо, берилген дары-дармектерди толук ичсе. Дарылануу мөөнөтү медициналык кызматкерлердин кароосунда кеминде 6-8 айга созулат. Дарыланууну үзгүлтүккө учуратуу кургак учуктун дарыларга туруктуу түрүнүн өнүгүшүнө алып келет. Аны дарылоо узакка созулат, 20-24 ай, жана оңой менен айыкпайт. Кыргызстанда жыл сайын балдарда жана өспүрүмдөрдө кургак учуктун 500 учуру аныкталат. 400 адам кургак учуктан каза болот. Оорулардын 75% 20-40 жаштагы адамдар. Кургак учуктан кантип сактанса болот? Ооруп калбаш үчүн организмдин коргоо күчтөрүн жогорулатуу жана сергек жашоо адаттарын сактоо керек. Спорт менен машыгуу, сапаттуу азыктар менен тамактануу, жашаган үйдү күнүгө желдетип туруу, тамеки тартпоо, ошондой эле алкоголь ичимдиктерин, баңги заттарын колдонбош керек. Өзүбүздүн ден соолугубузга жана жакындарыбыздын ден соолугуна кам көрүшүбүз керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ден соолукта, сак саламатта болгула.